Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз. Борбиев, үйдө баатыр, жодо жоктор. Жакында өлкөнү басып алат. Сак болгула. Мындай пикирин ырчы Бекборбиев жеке Facebook баракчасына жазды. Пост жазсаң кайрылуу же ыр жазсаң эле дароо аңкылдаган фейктер чыга калчу болду. Көп эркектер, интернет жок кезде деле алар бар болчу, бирок алардын үнү комго жетчү эмес. Өзү менен өзү болуп жашап өтүп кетчү. Ком алардын көз карашы менен эсептешпей эле алдыга жыла берчү. Эми интернет аларга мүмкүнчүлүк берип, кайсы пост, жаңылык окуба, былжыр сөз, сасыган трибализм, кыргыздын балуулуктарын уруп ойнобогон, агрессия, көрө албастык, ичи таардык жыттанган комментарийге туш болосуң. Мынтип олтурсак, ошол үйдө баатыр, жодо жоктор жакында өлкөнү басып алат. Сак болгула деп жазды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Сооронбай Жээнбеков кимдерге капа жана кимге ыраазы? 5-октябрь түнү Бишкекте болгон окуялар кээ бир саясатчылардын, депутаттардын жана генералдардын ким экенин ачыктап койду окшойт. 6-октябрда оппозиция бийликти өз колуна алып алганда кезде Сооронбай Жээнбеков командасын чогултайын дегенде бир нече киши телефонун албай, калгандары ар шылтоону айтып келбей коет. Келбей койгондордун тизмесинде мурдагы аппарат башчысы Досалы Эсеналиев, ИИМдин башчысы Кашкар Жунушалиев, УКМКнын жетекчиси Опунбаев. Буларга мейли Сооронбай Жээнбековдун көңүлүнө катуу тийгени, анын бийлигинин жемишин көрүп жүргөн Төрөбай Зулпукаровдун телефонун өчүрүп жашынып алганы болуптур дейт. Жээнбековду колдоп чыккан баягы эле аялдар Стракова жана Айда Касымалиева болду аттиң. Жигиттерден болсо күтүүсүз Канат Исаев колдоп турду. Бийликтин тиреги болгон биримдик калчаган Төрөбай Зулпукаров эми болсо жаңы бийликке жармаша аракетин көрүп жатканын Ширин Айтматова өз твиттеринде жазып чыкты. Шпагатка отурганды койбогон кыргыз подхалимдери дагы бир канча ажоонун башын жешет го сыягы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Данияр Эрматов, ырчы, кызымдын ар бир кыймылына суктанып жатам. Ырчы Данияр Эрматовдун үй бүлөсүндө жакында жакшы жаңылык болду. Ал кыздуу болуп жашоосу өзгөргөнүн айтат. Жубайымдын толгоо тартканын көрүп, жалпы аял затын сыйлап калдым деген карманым менен жашоодогу аял заты тууралуу маектештик. Оюм бузулуп баратканда апамды эстеп токтотуп калам. Апам менен ыйык туткан адамым. Энелерди канчалык сыйласак да аздык кылат. Апам үчүн мен дагы эле жаш баламын. Үйдө аябай эркемин. Карындашым менчелик эркелебейт. Апам дайыма кеңешин айтып, күндө ден соолугумду сурап турат. Жаман жолго баспа, адамгерчиликтүү бол, ыймандуу бол, кекчил болбо, бирөөгө жамандык кылба деп айтат. Кээде оюм бузулуп баратса, апамдын кеңешин эстеп өзүмдү токтотом. Менин мүнөзүмдү апамдыкына окшоштурушат. Апам шайыр, ачык, бетке айткан адам. Адамдын артынан сүйлөбөй, бетине айтыш керек. Бетине айтканым туура болгонун ал адам азыр болбосо кийин түшүнөт дейт. Менин да шайыр жүрөгүмдү, ачык мүнөзүмдү апамдыкына окшоштурушат. Эркек балдарга караганда кыздар ата-энеге көбүрөөк күйүмдүү болот дешет. Бирок мен деле күйүмдүүмүн. Дайыма аларды ыраазы кылганга аракет кылам. Апам бирөө жолдон жолугуп, сенин балаңды телевизордон көрдүк, жакшы ырдайт деп айтып калышса, апам башкача бактылуу болот. Мен жаш кезимде апама ушундай бакыт тартуулоону каалоочумун. Эркектер үй бүлө кургандан кийин ата-энесинен алыстап кетет деген кептер бар экен. Мен алыстаган жокмун жана эч ким алыстабашы керек деп ойлойм. Ата-эне дайыма биринчи ордунда. Дайыма жүрөгүнүн сыйлуу төрүндө болушу керек. Сенин жарык дүйнөгө келишиңе себепчи болгон, багып чоңойткон, үйлөнтүп жайланткан ата-энеңден кантип алыстап кетесиң? Бул баланын мүнөзүнөн да көз каранды болсо керек. Мен чоңойгон сайын ата-энеме көбүрөөк жакындап баратам. Бир туугандарым, Ырымдын клибине биздин жашообуз тартылган. Менин эки эркек, эки кыз бир тууганым бар. Улуу эжем Миргүл 1981-жылы, эң кичүүбүз карындашым Айпери, ал 1991-жылы туулган. Эжекем түшүнүктүү, дайыма мени түшүнүп, колдоп турат. Мен кыла албай калган иштерим үчүн күнөөлөп урушканын уга элекмин. Кеңешим берип турат. Бизди көбүнчө Айпери экөөбүздү кичине кезибизден эжем карады. Бир туугандарым деген клипте өзүмдүн бир туугандарымды чагылдыргам.
жаткам. Кичине кезимде жашообуз ошондой эле болгон. Эжем бизди карап, көтөрүп, жетелеп эле жүрчү. Ал биздин экинчи апабыз. Эжем таланттуу, жакшы ырдайт, комузда ойнойт. Үйлөнүү тоюмда ал мени бир туугандарым ырымды ырдап берип, мага сюрприз кылды. Ага чейин деле эжемди ырдатып чыгаруу оюмда бар эле. Ошондон кийин ал оюм бекемдеди. Эми концертимде талантына күбө болуп каласыздар буйруса. Карындашым Айпери токтоо кыз. Ал мендей болуп эркелеген жок. Азыр балдарын эркелетсе да, болду көп эркелетпегиле дейт. Ал экөөбүз уда болгондуктан чогуу ойноп, урушуп чоңойдук. Аны өзүмө теңеп, оор жүктөрдү көтөртүп, спорт менен машыктыра берчүмүн. Кол күрөштүрчү эле. Мен класстагы балдардын баарын жеңчүмүн. Карындашым мени жеңип койчу. Айперини мен кичинекей баладай көрөм. Ошол себептүүбү турмушка узатып жатканда ыйлагам. Ыйлабайм деп ойлоп жаткам. Бирок башка үй бүлөгө катты көнүп кетет. Эми бизди сагынат го деп ойлой бердим. Анан жашымды токтото албай калгам. Ай салкынды башкаларга көп ачылба деп токтотуп турам. Мен ачык болсом, жубайым менден да ачык. Жасалмасы жок адам. Кээде бардык адамдарды өзүндөй ойлоп, аябай ачылып, сүйлөшүп кетет. Айрым учурда болду токто деп токтотом. Кээде бир жака бараарда башкаларга анчалык ачылба деп эскертип айтам. Анткени айрым адамдар аны туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Келинчегимди көптөр апам окшоштурушат. Экөөнүн тең бетинин сол жагында калы бар. Аны өзүм кийин байкадым. Азыр апам экөө эне кыздай болуп бири-бири менен тамашалашып, кеңешип иш кылышат. Айсалкын апам муну кандай кылат билбейт экенмин деп билбегенин ачык эле сурап үйрөнүп алат. Апам келине ыраазы. Келинчегим да ушунусунан жазбасын. Мен буга чейин эле жубайымдын иштешин каалабайм деп айтчумун. Азыр да аялым балдарга жакшы тарбия берип, тамага жасап, үйдө эле отурса деп тиленем. Колунан келип турса, талкаланып жетип турса, аялдын үйдө отурганы эмне жетсин. Анткени менен баары Кудайдын буйругун болот эмеспи? Балким бир күнү ал мени багып калат. Жубайым кесиби боюнча Кытай тилинен котормочу, сулуулук салондорунда иштеп жүргөн. Колунан көп нерсе келет. Учурдан пайдаланып, аялымды мактап алайын. Кызым төрөлгөндөн кийин сезимтал болуп калдым. Ата болгон башкача экен. Аны айтып түшүндүрө албайм. Мурдагыдан дагы жоопкерчиликтүү, сезимтал болуп калат экенсиң. Муну ата болуп көргөндөн түшүнсө керек. Азыр мен уктаганда да сак болуп калдым. Өзүң уктасаң да жүрөгүң ойго. Кызым бир аз кыңылдаса апасы менен чогуу ойгоном. Мен Айсалкын кош бойлуу болгон кезден тарта эмнегедир кыз төрөлөрүн сезгем. УЗИге түшө электе врачтар да, тааныштар да жубайымдын ичинин формасын карап, эркек бала төрөлөт деп айтып жатышты. Бирок менин жүрөгүм, ички туюмум алдаган жок. Аталар да балдарын сезет экен деп калдым. Мага наристемдин кыз же эркек болору эмес, аман-эсен төрөлүп, маңдайыбызга келгени маанилүү болчу. Ошентип тилендим. Жубайым экөөбүз тең кичинекей балага жакынбыз. Экөөбүз тең азыр кыймылына суктана эле карап олтурабыз. Айсалкын толгоо таратканда жанында болдум. Толгоонун мынчалык оор экенин көрүп, жалпы аял затын мурдагыдан да сыйлап калдым. Апамды мурда деле аябай сыйлачумун. Кызды болгондон кийин сыйым күчөдү. Кызым Рания ата-энемдин 15-чи небереси болду. Баарыңыздардын үйүңүздөргө наристе үнү жаңырсын. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ырчы Асеманын машинасын талкалап кетишти. Асема өзүнүн Instagram баракчасына машинасынын терезесин талкалап кеткенин видео кылып жүктөдү. Анда ага өчөшкөн бирөө талкалап кеткени белгилүү экенин пикир калтыруудан ачык айтып, бирок атын сырдуу бойдон калтырган. Деги эле Асемага бут тосуп, анын жашоосуна көрө албастык кылган ким болду экен? Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.